Ыйык жазуу 2000 жылдан ашуун убакыттан бери бүтүндөй адамзаттын тагдырына таасир этип келе жаткан китеп. Ыйык жазуу Кудай адамдардын жашоосун өзгөртүү үчүн колдонгон китеп. Ыйык жазуу окуганга кызыктуу китеп. Сизди ыйык жазуунун барактарына саякатка чакырабыз. Күн сайын сиз менен бирге окуп, ой жүгүртүп, ачылыштарды алуу максатында ыйык жазууга кайрылмакчыбыз. Биз менен сапарга чыгууга даярсызбы? Андай болсо, кеттик. Ыйык жазууга саякат жасайлы. Арбаңыздар, ардактуу угармандар, амансыңарбы достор? Мен баарыңарга жалындуу салам айтам. Ушул мүмкүнчүлүк үчүн чын эле Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк болсун. Бул болсо ыйык жазууну барактайлы уктуруусу. Ал эми микрофондо мен Каныбек Маметуулмун. Угармандар, ушул ыйык жазууну барактайлы берүүсүн үзгүлтүксүз угуу үчүн биздин YouTube каналыбызга жана Facebook'тагы баракчабызга дагы катталууну унутпаңыздар. Ал эми ошентип бүгүн биздин угармандар 114-чү жолку жолугушубуз. Биз Мисирден чыгуу китебинин 10-чу бөлүмүндөбүз. Биз кудайлардын салгылашына кайтмакчыбыз. Кудайлардын бири баш тамга менен жазылган кудай. Бул Жахава кудай менен Мисирдин кудайлардын ортосундагы салгылашты айтканбыз. Угармандар, биз Мисирдеги бул жазалар чындыгында белгилүү бир кудайларга каршы багытталганы тууралуу айтканбыз. Ар бир жазанын өзүнүн дареги болгон. Эмесе угармандар, 10-чу бөлүмдүн 10-чу аятынан ары карай окуйлу. Муса менен Арун фараонго келип мындай деп айтышты: Еврейлердин Кудай Теңири мындай дейт: качанкыга чейин сен мага моюн сунбайсың? Менин элимди кое бер, ал мага ибадат кылсын. Эгерде сен менин элимди кое бербесең, анда эртең мен сенин жериңе чегиртке каптатам. Алар жер бетин көрүнгүс кылып каптайт да, мөндүрдөн калгандын баарын жеп, талаадагы бак дарактардын баарын кууратат. Сенин үйүңө, кулдарыңдын үйлөрүнө жана баардык мисирликтердин үйлөрүнө толот. Мындайды сенин ата-бабаларың да, ата-бабаларыңдын ата-бабалары да жер бетинде жашагандан ушул күнгө чейин көргөн эмес. Угармандар, бул жерден мен силердин көңүлүңөрдү эки нерсеге бурмакчымын. Биринчиден эскертүү. Бул эртең болот. Ага чейин тобо кылганга убакыт бар. Ага чейин болуп жаткан окуяларга карата пикириңди, ага чейин мамилеңди өзгөрткөнгө убакыт бар. Демек, фараондо кандайдыр бир деңгээлде убакыт болгон. Анда мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал кайра эле бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып колдонбойт. Ошондой эле дагы бир жагдай. Муса пайгамбар эми алдыда эмне болорун фараонго так жана таамай ачып берди. Бул алдыда кандайдыр бир жамандык болот. Сен оңбой калышың мүмкүн деген өңдүү бир бүдөмүк сөздөр эмес болчу. Канчалык жаман болорун, кандай гана оңбой калаарын Муса пайгамбарга таптак кылып ачып берип кашкайта айтты. Бирок угармандар, ага таң калганыбыз менен кызыгы бүгүнкү күндө деле адамдын күнөөсү канчалык жыйынтыкка алып келерин ыйык жазуу менен катар эле медицинадагы көп ирет айтып келет. Эгер сен баландай түкүндөй кыла турган болсоң, же баландай түкүндөй жашай турган болсоң, мына жыйынтыгы момундай болот деп айтат. Бирок тилекке каршы ошондогу адамдар сыяктуу эле бүгүнкү күндөгү адамдар биз дагы ошолордон эч айырмабыз жоктой сезилет. Ошентип 7-чи аяттан 9-чу аятка чейин окуйлу. Ошондо фараондун кулдары: бул бизди качанкага чейин кыйнайт? Бул элди кое бер. Алар өздөрүнүн Кудай Теңирине ибадат кылышсын. Мисирдин кыйрап бара жатканын дагы эле көрбөй турасыңбы дешти. Анан Муса менен Арунду фараонго кайра алып келишти. Ошондо фараон аларга: баргыла, өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге ибадат кыла бергиле. Бирок кимиңер барасыңар деди. Муса мындай деди: биз жаш балдарыбыз, кары картаңдарыбыз, уул кыздарыбыз менен, майда жана бодо малыбыз менен барабыз. Анткени Теңирге арнап майрам өткөрөбүз. Угармандар, буга чейин дагы фараон макулдук берүүгө даяр болгон жагдайлар эсиңерде болсо керек. Бирок анын макулдугу жетишсиз. Кудай фараондон толук баш ийүүнү, толук тил алууну талап кылган. Ал бүгүнкү күндө бизден деле так эле ошону талап кылат. Ошентип 10-чу аят. Фараон аларга: мейли, ушундай болсун. Теңир силер менен, мен силерди кое берүүгө даярмын. Бирок эмнеге балдарыңарды дагы кошо алып барган жатасыңар? Көрдүңөрбү? Силердин ниетиңер жаман деди. Достор, биз өткөндө азыркы учурда дагы ушундай көрүнүш көп болорун айтканбыз. Адамдар машаяк жөнүндө балдарга айтпай эле коелу. Алар өздөрү чечим чыгарышсын дейт. Бирок биз айтпасак, алар
кантип чечим чыгарышат? Ошентип биз 13-аятта окуйлу. Муса таягын Мисир жерине сунду. Ошондо Теңир бул жерге чыгыштан шамаал жиберди. Ал шамаал bir күн bir түн болду. Чыгыштан соккон шамаал эртең менен чегиртке каптатты. Угарман, мен бул жерден сизге азыр таң калыштуудагы, анан ошондой эле күтүүсүз дагы сөздөрдү айтышым мүмкүн. Чегирткенин каптаганы мурдагы жазалардан айырмаланып, керемет деле эмес. Анткени чегирткени шамаал учуруп келген. Ал, шамаал менен кошо келди. Чыгыштан соккон шамаал эбегейсиз көп чегирткени ала келди. Чегирткенин өзү эмес, анын көптүгү, анын саны керемет. 14-аятта окуй турган болсок, чегиртке бүт Мисир жерин каптады. Алар өтө көп болгондуктан бүт Мисир аймагын басып калды. Буга чейин мынчалык көп чегиртке болгон эмес. Мындан кийин да болбойт дейт. Угармандар, жогоруда айтканымдай, чегирткенин ушунча көп болгонунун чынында өзү керемет болчу. 15-аят. Чегиртке бүт жер бетин каптап калгандыктан жер көрүнбөй калды. Чегирткелер жердеги бардык өсүмдүктөрдү, мөндүрдөн аман калган дарактардын мөмөлөрүн бүт жеп коюшту. Мисир жериндеги бак дарактардан, талаадагы өсүмдүктөрдөн эч нерсе калган жок дейт. Угармандар, бул жакта айтылган чегиртке жөнүндө ыйык жазууда дагы да далай жолу айтылат. Чегиртке Кудайдын сотунун булагы, чегиртке Кудайдын куралы. Буга чейин окугандарыбыздын ичинен бул өтө оор кесепет алып келген жаза болгон. Чыгыштан соккон шамаал менен келген чегиртке биз буга чейин окуган жазалардын ичинен эң жаманы болду. Бул өтө коркунучтуу жаза болду. Чегиртке ыйык жазууда Кудайдын соту деген түшүнүктүн синоними. Жоэл пайгамбардын китебине жеткенде, ал жерде дагы чегиртке тууралуу пайгамбарчылык болот. Чегиртке бул Кудай өз элин, түгүл өз элин эле эмес, башкаларды дагы соттош үчүн, башкаларды дагы жазалаш үчүн колдонгон курал болуп келген. Мындай караганда бул кыбыраган эле бир курт-кумурскалардай сезилет. Бирок андан арылуу, андан кутулуу өтө кыйын болгон. Ошентип 16-17 аяттарды окуйлу. Ошондо фараон Муса менен Арунду шашылыш чакыртып мындай деди. Ушул жерден достор, фараондун ыкмасы, анын айламалы кандай өзгөргөнүнө көңүл буралы. Ал мындай дейт: мен силердин Кудай Теңириңердин алдында, силердин алдыңарда күнөө кылдым. Эми менин күнөөмдү дагы бир жолу кечиргиле да өзүңөрдүн Кудай Теңириңерге сыйынгыла. Ал менден бул өлүмдү кайткылсын деп атат. Бул жерден фараон абал уламдан улам начарлап бара жатканын эми түшүнө баштаган сыяктуу. Өзүнүн кылгандары менен болуп жаткан окуяларды ал акырындан болсо дагы байланыштыра баштады. Бүгүнкү күндө бул сейректеп баратат. Тактап айтканда, адамдар болуп жаткан окуяларга өздөрүнүн кылган иши себепкер болгонун аңдабай бара жатышат. Адам өзүнүн каалагандай эле жашап жүрө берет. Анан бир күн эле эмне үчүн жашоо ушундай азап, эмне үчүн мен эле кыйналып жатам дейт. Ал өзүнүн жашоосу менен ошол жашоосунда болуп жаткан нерселердин ортосундагы байланышты көрбөйт. Ушул байланышты биз бала кезде эле түшүнүшүбүз керек болчу. Бирок баарыбыз эле аны түшүнө бербейт экенбиз. Эгер сөзүбүзгө кайта турган болсок, бул учурда дагы фараон муну түшүнө баштагандай болду. Бирок достор, андан ары эмне болуп жатканын карасаңар. 18-аят. Муса фараондон чыгып Теңирге сыйынды. Ошондо Теңир батыштан чыгышка карай катуу шамаал соктурду. Ал шамаал чегирткелерди Кызыл деңизге сүрүп таштады. Мисир жеринде бир да чегиртке калган жок. Мына угарман, Кудай сыйынууга ушундайча жооп берди. Бирок бул фараондун сыйынуусу эмес. Фараон өзү сыйынган жок. Ал Кудай менен мамиле түзүүнү ойлогон дагы жок. Ал чегиртке каптаганда гана тынчсызданып жатат. Бул жагдайда фараон кетирген кемчилик мына дал ушул. Ал мен үчүн сыйынгыла деп жатат. Бирок өзү Кудай менен мамиле түзөйүн деген ою жок. Ошентип биз жыйынтыкты көрүү үчүн 20-21 аяттарды окуйлу. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Ысрайыл уулдарын кой бербей койду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: колуңду асманга сун. Ошондо Мисир жерине көзгө сайса көрүнгүс караңгылык түшөт. Угармандар, бул чегирткеден кийинки жаза. Анткени фараон кайра эле мурдагы калыбына келип алды. Анда эч кандай өзгөрүү болгон жок. Анын баалуулуктары өзгөргөн жок. Эгер бул жерде эмне болуп жатканына таң калып жатсаңар угармандар, азыркы учур жөнүндө, балким өзүңөр жөнүндө, тааныштарыңар жөнүндө ойлонуп көргүлөчү. Көп эле учурда чынында ушундай абал болот эмеспи?
Биз ооба Теңир, уктум, мен эми түшүндүм, мен баардыгын башкача кылам, мен аткарам дейбиз. Бирок баякыл коркунучтуу жагдай өтүп кетери менен мурдагы эле таз кейпибизге түшүп, ойлорубуз, жашообуз деле мурдагы нукта кете берет, эч нерсе болбогондой. Ошентип фараон чындыгында чечим чыгаруу алдында турганда, Жахава Кудайды угуу же өз билгениндей жашай берүү чечиминин алдында турганда, дал ушул учурда Кудай дагы бир жазаны ишке ашырды. Бул жаза жогоруда окуганыбыздай Мисирдин баардык кудайларынын ичинен эң башкысы болгон Ра деп аталган күн кудайына каршы багытталды. Угармандар, биз кудайлардын салгылашы тууралуу айтып келе жатканыбыз эсиңердеби? Эмесе ушул жерде Жахава Кудай, Ысрайылдын Кудайы, тагыраагы жараткан жаратуучу Кудай өзүнүн кандай гана күчтүү, кандай гана жогору экенин көрсөтүп жатат. Бул жолу угармандар, жогоруда окуганыбыздай, көзгө сайса көрүнгүс коюу караңгылык каптады. Бул аркылуу күн кудайы Раанын эч кандай күчү жок экени айкын болду. Анткени мисирликтер Ра аттуу күндүн кудайы делген кудайга табынып келишкен. Ошентип 22-23 аяттар. Муса колун асманга сунду. Ошондо бүткүл Мисир жерин 3 күн бою көзгө сайса көрүнгүс караңгылык каптап турду. Бири-бирин көрбөй, 3 күн бою эч ким ордунан жылган жок. Ысрайыл уулдарынын үйлөрүндө болсо жарык болуп турду. Угармандар, мындан көп кылым өткөндөн кийин Ыйса Машаяк келип, мен дүйнөнүн жарыгымын деген сөздү айткан. Бул тууралуу алдыңкы уктурууларда дагы кененирээк сүйлөшөбүз. Ошентип 24 аят. Ошондо фараон Мусаны чакыртып мындай деди: баргыла, Теңириңерге ибадат кыла бергиле. Бирок майда жана бодо малыңарды калтыргыла. Балдарыңар болсо силер менен бара беришсин. Бул угармандар, фараондун дагы бир макулдашуу сунушу. Бул сунуштун мааниси эмнеде экенин талдап көрөлчү. Буга чейин ал баргыла, бирок алыс кетпегиле деген сөздү айткан. Биз мунун азыркы учурдагы машаякчы болсоңор боло бергиле, бирок ашыкчы эле болуп кетпегилечи деген сунушка окшош экенин айтканбыз. Анан кийинкилеринде фараон өзүңөр бара бергиле, балдарыңар бул жерде калсын деген. Мунун машаякчы болсоңор өзүңөр болгула, бирок балдарыңар өздөрү чечим чыгарсын, аларга тийбегиле деген сунушка окшош экендигин айтканбыз. А бул жолу фараон барсаңар баргыла, бирок малыңарды калтырып койгула деп жатат. Бул жерде угармандар, биз көңүл буруш керек болгон мындай жагдай бар. Мал бакпагандар, мал менен эч кандай алектенбегендер муну билбеши мүмкүн. Ал эми ысрайылдыктар үчүн мал алардын кирешеси, тагыраагы мал алардын жумушу болгон. Фараондун сунушу мындайча айтканда, өзүңөр баргыла, бирок ишиңер, ишкерлигиңер, кирешеңер бул жерде калсын дегендей кеп болуп жатат. Кээ бир өлкөлөр азыр адамдарга тигил же бул өлкөгө виза бериш керекпи же жокпу дегенди ушинтип текшеришет. Адам ошол өлкөдө калабы же жокпу? Аны туруктуу жашап турган өлкөсүндө кармап кала ала турган бир нерсе барбы? Эгер туруктуу жашап турган өлкөңдө сени кармап турган жумушуң же болбосо бизнесиң бар болсо, анда жакшы. Анда бул сенин ал өлкөдөн качып кетпей турганыңды, бир нерсе болсо кетип калбай турганыңды билдирет. Анткени сенин ал өлкөдө белгилүү бир милдеттериң, ал өлкөдө бир максаттарың бар. Фараон дагы ысрайылдыктарга: өзүңөр бара бергиле, бирок өндүрүш каражаттарыңардын баары, ишкерлигиңер, тирилик кылган кирешеңер Мисирде калсын. Ошондо силер кайра Мисирге кайтып келесиңер деген ойду айткан. Угармандар, фараон айткан ушул сунуш менен азыркы учурдагы жашоонун ортосунда кандай окшоштукту көрүүгө болот. Бүгүнкү күндө машаякчылар так эле ушул сыяктуу жашашат. Мен жекшемби күнү машаякчымын. Мен чакан топтордогу жолугушуулар учурунда машаякчымын. Мен конференцияларга барганда машаякчымын. Бирок бул дүйнөдө менин ишкерлигим бар, жакшы жумушум бар. Ошондуктан башка учурда ошол ишкерлигимдин мыйзамдары менен жашайм. Керек болсо, атүгүл Кудай талап кылса дагы, мен ал ишкерлигимен, мен ал баштаган жумушумдан баш тартууга даяр эмесмин дегендер бар. Башкача айтканда, биз малдарыбыздын баардыгын Мисирге таштап коебуз дагы эч камырабастан. Ооба, мен 5-6 күнгө эле кетип атам. Теңирге табынгандан кийин кайра келем дейбиз. Мен жыйындарда ырдап, атүгүл насаат айтып жүргөн кээ бир машаякчыларды билем. Бирок алардын кол астында иштегендер алардын кандай гана каардуу, кандай гана адилетсиз башчылар экенин айтышат. Ошондой адамдардын бири атүгүл мага келип: "Ооба дечи,
Бирок мен кол астымдагыларга жыйындагы бир туугандардай мамиле кыла албайм да. Мен алардан мүмкүн болушунча көп нерсени алышым керек деген эле. Ооба достор, ишенбеген жумушчуларыма мен жыйындагы бир туугандардай мамиле кыла албасым түшүнүктүү. Бул туура эле. Бул нормалдуу эле. Бирок эгер алардан мүмкүн болушунча көп нерсе алыш үчүн болушунча катуу кармап, кыңк дедирбей бийлик кылып жатсам, анда бул Мисирдегидей мамиле. Азыр биз окуй турган Муса пайгамбар макул болбогон сунуш бүгүнкү күндө көп машаякчылар үчүн кызык экен. Угуп жатканыңыз ыйык жазууну барактайлы берүүсү. Биздин берүүнү үзгүлтүксүз угуу үчүн YouTube каналыбызга жана Facebook баракчабызга катталууну унутпаңыз. Анда эмесе биз сөзүбүздү уланталы. 25-26 аяттарды окуйлу. Бирок Муса мындай деди: Кудай Теңирибизге курмандык чалышыбыз үчүн бизге курмандыктарды да, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды да беришиң керек. Малыбызды ала барабыз. Бир да туяк калбайт. Ушул жердеги туяк калбайт деген сөз мага аябай жагат. Эмне үчүн жагарын мен азыр түшүндүрүп берем. Биринчи аятты окуп өтөлү. Улантайын. Бир дагы туяк калбайт. Анткени биз Кудай Теңирибизге чала турган курмандыкты алардын арасынан алабыз. Бирок биз ал жерге жетмейинче курмандыкка эмнени чалаарыбызды билбейбиз. Кызыгы достор, бул ишкерликти, малды Муса пайгамбар келечекте Кудайга курмандыкка чалына турган нерселер деп атады. Бул өтө маанилүү. Ал ошол ишке байланбайт. Ал буга чейин колунда болгондорго байланган эмес. Анын баарын мен Кудайга берүүгө даярмын дейт. Эми бир да туяк калбайт деген жөнүндө бир-эки ооз сөз. Кээ бир котормолордо туяктын изи да калбайт деп айтылат. Тагыраагы бул жерде малыбыздын туягынын изи да калбайт дегендей. Айтылгандай эле кийин Кудай так ошондой кылган. Ысырайылдыктар Мисирден чыккандан кийин мисирликтер аларды кубалап артынан түшүп, Кызыл деңизге чейин кууп барып, акыры баардыгы деңизге чөгүп өлүшөт. Ошондо Мисирден чыккан малдын туягынын изин дагы деңиздин суусу жууп кеткен. Башкача айтканда Кудай өз сөзүн, өзүнүн убадасын аткарган. Бул жерден Муса пайгамбардын көшөрүп, бек карманган ою угарман фараондун акылына такыр сыйбай койду. 27 аят. Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал элди кой бергиси келген жок. Эми угармандар, ушул жердеги фараондун сөздөрү менен Муса пайгамбардын жообун жакшылап кунт коюп уксаңар. Бул жерде фараон кырдаалды көзөмөлдөп турам деп ойлогон. Бирок ал жаңылышат. 28 аят. Фараон Мусага: "Жогол бул жерден. Менин алдыма кайра келем деп ойлобо. Анткени менин жүзүмдү көргөн күнү сен өлөсүң" деди. Достор, адам айласы кеткенде ал болгон күчүн жыйып туруп коркутат. Бирок коркутам деп айткан сөздөрүн ишке ашырганга күчү жетпей турганын өзү деле түшүнбөйт. 29 аяттан угармандар: Муса ага: "Сен айткандай болот. Мындан ары жүзүңдү көрбөйм" деди деген сөздөрдү окуйбуз. Мына ардактуу угарман, ушул жерден Муса пайгамбар менен фараондун сөзү бүттү. Анан ушул жерден кийин 11 бөлүм башталат. 11 бөлүм болсо убакыт кайра артка кеткенсип, мурдаракта айтылган сөздөрдү кайталоо менен башталат. Карасаңар, 11 бөлүмдүн 1 аяты. Теңир Мусага мындай деди: "Мен фараонду жана мисирликтерди дагы бир жолу жазалайм." 10 бөлүмдүн аягында фараон Муса пайгамбарга: "Экинчи мага келбе" деген. Муса пайгамбар дагы: "Ооба, мындан ары жүзүңдү көрбөйм" деген болчу. Эми маекти Кудай өзү улантып жатат. Биз бүгүн эмне тууралуу сүйлөшө баштай турган болсок, угармандар, мына ошого келдик. Бирок бул маекти биз чынында келеркиде бүтүрөбүз. Биз машаякчылыктагы эң башкы майрамдардын бири тууралуу сүйлөшөбүз. Жаңы келишимдеги Ыйса Машаяктын тирилүү майрамы жөнүндө, ошондой эле байыркы келишимдеги Пасах майрамы жөнүндө мына биз сүйлөшө турган учурга келип калдык. Еврей адам үчүн албетте Пасах баардык майрамдардын ичинен эң башкысы. Ал эми анын тарыхы мына мындай башталат. Ошентип, Мисирден чыгуу китебинин 11 бөлүмүнүн 1-2 аятында койлу. Теңир Мусага мындай деди: "Мен фараонду жана мисирликтерди дагы бир жол жазалайм. Ошондон кийин гана ал силерди бул жерден кое берет. Кой бергенде да силерди бул жерден шашылыш кууп чыгат. Элиңе айтып кой, ар бир эркек, ар бир аял өз кошунасынан алтын күмүш буюм сурап алсын." Бул жердеги угармандар, 2 аят тууралуу кээде каршы пикирлер да айтылып калып жүрөт. Сурап алсын деген эмнеси? Бул
кайдан чыкты? Эмне, ысырайылдыктар мисирликтерди ошентип тоноп кетеби деп? Угармандар, ысырайылдыктар далай жылдар бою мисирликтерге кул болушканын эстен чыгарбашыбыз керек. Чындыгында алар мурда иштеген эмгек акысын мисирликтерден ушундай жол менен алып жатышат. Ушунун өзү алардын улуттук көз карандысыздыгынын башталышы. Албетте, бул кийин ар тараптуу, ар түрдүү болуп кеткен. Ошондуктан бул жерде алардын мурда берилбей калган эмгек акысын алып жатат деп түшүнүшүбүз керек. Ошентип 3-чү аят. Теңир өз элине мисирликтердин көз алдында ырайым кылды. Муса да Мисир жеринде, фараондун кулдарынын алдында, элдин алдында дагы эң улуу адам болду. Башкача айтканда, Теңир өз элине ырайым көрсөттү. Анан ошондой эле анын ырайымы уланып жатат. 4-чү аят. Муса мындай деди. Теңир мындай дейт. Түн ортосунда мен Мисир жерин аралап өтөм. Ошондо Мисир жериндеги тун балдардын баары, тактыда отурган фараондун тун баласынан баштап, жаргылчак тартып отурган күңдүн тун баласына чейин өлөт. Малдын биринчи төлүнүн баары кырылат. Ошондо бүткүл Мисир жери боздоп ыйлайт. Мындай ый мурунда болгон эмес, кийин да болбойт. Угармандар, ушул жогорудагы аяттарды талдоо үчүн бир аз токтойлу. Буга чейин дагы айткандарыбызды эсиңерге мен сала кетейин. Мисирликтердин дининде тунуулдар алардын кудайларына арналышы керек болгон. Башкача айтканда, Жахава кудай, мен Мисирдин кудайларына арналышы керек болгондордун баарын карам деп жатат. Аларды Жахава кудай тартып алып жатат. Биринчи кезекте Мисирдин жалган кудайларынан тартып алып жатат. Мисирликтердин кудайларына арналышы керек болгондун баары эми андай болбой турганын айтып жатат. Бирок бул жерде угармандар, кантип тирүү калууга болот деген суроонун жообу дагы бар. Ошентип 7-8 аяттарды окуйлу. Ал эми Исрайыл уулдары жана алардын малы эч кандай зыян тартпайт. Ошондо Теңир мисирликтер менен ысырайылдыктардын ортосуна кандай айырма койгонун көрөсүң. Сенин кулдарың баары менин алдыма келип тизе бүгүп, жетектеп жүргөн элиң менен кошо чыгып кет дешет. Мен ошондон кийин гана чыгып кетем деди. Анан Муса фараондон каарданып чыгып кетти. Угармандар, чынында бул жерде өтө бир курч нерсе бар. Ал буга чейинки бөлүмдүн соңундагы окуялардын сүрөттөлүшү. Муса пайгамбар менен фараондун акыркы жолугушуусу. Билесиңерби? Фараон бул жерден жогол деген болчу. Муса пайгамбар болсо болуптур деген. Дал ушул учурда Кудай Муса пайгамбарга мындан ары эмне болорун ачып берген. Муса пайгамбар аны фараонго айтып туруп, анан чыгып кеткен. Ушул бөлүнүү угармандар, бул окуялардын ар бир катышуучусун чечим алдына коет. Ары карай эмне болот? Мен дале көшөрө беришим керекпи же Кудайга моюн сунсамбы? 9-10 аяттарды окуйлу. Теңир Мусага мындай деди. Мисир жеринде кереметтеримди көрсөтө беришим үчүн фараон силерди укпай койду. Муса менен Арун ушул кереметтердин баарын фараондун алдында көрсөтүштү. Бирок Теңир фараондун жүрөгүн катуулантып койгондуктан ал Исрайыл уулдарын өз жеринен кое берген жок. Мына достор, болушу керек болгон керемет мына ушул. Кийинчерээк дагы бир нече олуттуу жагдайларды билебиз. Кудай кыя өтүп кетиш үчүн, тун уулдардын өмүрүн албай өтүп кетиш үчүн кан менен белги коюлушу керек эле. Үйлөрдүн каалгаларынын кашектерине кан сыйып алышы керек болчу. Мына, ушул жерде өтө курч, өтө кылдат жана абдан олуттуу жагдай бар. Бүгүнкү маегибизди угармандар, ушул суроо менен аяктап, кайра эле өзүм ал суроонун жообун баштап коеюн. Калганын өзүңөр ойлонуп көргүлө угармандар. Анда мындай: эгер мисирлик адам угарман үйүнүн эшигинин кашегине, анын маңдайчасына кан сүйкөп койсо, анын тун уулу өлөт беле? Сиз кандай деп ойлойсуз? Кудай ал үйгө тийбей, кыя өтүп кетишине эмне кепилдик бермек? Адамдын уулу тубу же кашеке сыйпалган канбы? Ошондой эле кийинки суроо: мисирликтерге эшиктеринин кашегине кан сыйпап коюуга эмне жолтоо болгон? Бүгүнкү күндө кээ бир адамдар: ооба, биз Кудай жөнүндө угуп жатабыз, бирок биз башкача тарбияланганбыз да, башкача билим алганбыз, башкача чөйрөдө өскөнбүз. Ошондуктан силердин Кудайыңарга ишене албайбыз дешет. Ошол ишенбешиңерге эмне жолтоо болуп жатат дээр элем. Мына достор, сиздерди бүгүн дал ушул суроо менен калтыргым келип жатат. Келээркиде жолукканда мына дал ушул жерден биз сөзүбүздү улантабыз. Ал эми биз болсо угармандар, кайрадан жолукканча аманчылыкта бар болуңуздар. Кудай ар бирибизди жалгасын. Ушул жактан уккандарыбыз ар бирибиздин жашообузга жемиш алып келсин деп
сиздер менен коштошмокчумун. Ардактуу достор, биздин ыйык жазуунун барактарына жасай турган саякатыбызга кошулганыңыздарга рахмат. Бул убакыт силер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Кийинки жолугушууда да китептердин эң асылы болгон ыйык жазууну кайрадан ача турган жолугушууда да силерди күтөбүз. Уктуруу теология илимдеринин доктору Джон Вернон Макгинин материалдарынын негизинде даярдалды.